жакында эле тиги нарында бир машина аударылып кетип, эми сиздер комиссия түздүңүздөр, ошол калдыктар түштүбү, сууга түшпөдүбү деген, ал каяктан уран чыгып атат деген, ошол боюнча кичине бир маалымат берип койбойсузбу? Чын эле ушундай болдубу же бул туура эмеспи? Ал герметичный перевозка кылып аткан туура эмес маалымат, туура эмес таратып атышат. Так, ал жерде болгон эмес калдыктар. Ташып аткан машинеде водительден кетип калды, үнө. Эч жерден кеткен жери жок. Ал подъемга баратканда баарыңыздар билесиздер, эгерде скоростной болгондон кийин скоростьту переключать этпеш керек. Бул скоростьту переключать этем дегенде убагында кирбей калып, анан артка акырын кирип кетип калган да. Герметичный баары жабык болгон. Ал жерде уран эмес, ал баягы переработан, отработан отходдорду биз бир орундан безопасный орунга көчүрүп атабыз да. Ал жерде эч кандай коркунуч жок. Если опасно эмес болсо, аны безопасный жерге көчүрүш эмне кажети бар? Мында так сиз комиссия түздүңүз, ошол комиссия жыйынтыгы чыкты чыгарылбы? Чыгарыш керек да. Ал калдыктар Советтер Союзунун убагында түзүлүп калганда айылдын үстүндө турат. Сиз эми барып көрүп койсоңуз деле болот. Билесиз да мунун баарын. Айылдын үстүндө турат. Ошон үчүн аны айылдан бөлөк жака, безопасный жака жылдырып атабыз. Жок, эми мындай да. Сиз кичине жооп берсеңиз, мен айтканым, эгерде ал жерде коркунучтуу жок болсо, калдыктар жок болсо, ошону так мындай да комиссия жыйынтыгын чыгарып берсе жакшы болмок деген сөз да. Азыр иштеп атат да комиссия, түзүлгөн. Бүт анализдердин баарын алды, бүтүрөт азыр техника. Бизге да кабар берип коюңуздар. Коркунуч бүгүнкү күнү ал жерде жашап аткандарга дагы ылдый жакта сууну сугарып аткан биздин дыйкандарга жок. Биз ошондой бүтүмгө келдик. Комиссиянын баары бүтүлгөндөн кийин сиздерге жиберебиз. Давайте, маалыматты бизге баарыбызга да бериңиздер, элге тезирээк жеткириш керек да. Туура маалымат көп нерсени чечип коет да, туура убагында. Сиздер билсеңиздер керек, Минкуштагы радиационный фон азыр мына биздин жогорку кеңештин астындагы фондого караганда азыраак азыр. Бирок биз калдыктардын баарын бөлөк жакка көчүрүп. Жогорку кеңешке эмне үчүн фонд көбүрөөк болот? Фон азыр радиационный фон, естественно. 90 депутатка байланыштуу ошол фонд көтөрүлүп кеткен. Жок, 90 депутатка байланыштуу эмес. Мен сизге айтып атам, естественный радиационный фонд выше, чем Минкуштагы ошо калдыктын тегерегинде. Сиз кабардарсызбы Минкуштагы кулап аткан КАМАЗ боюнча? Ооба, кабардарбыз. Анын ичинде эмне бар? Уран калдыктары бар. Уран калдыктары мынакей. Телефонго келип атат да. Сууга кулап атпайбы? Сууга кулап атат. Кабарыңыз бар да. Буларга кандай чара көрүп атасыңар? Орто Азияга биз эртең кедергибиз тийип калбайбы ушунун негизинде? Бүгүнкү күндө ал боюнча ошо 1-июнда болгон, мына биздин кызмат бар, служба экологическо-технического надзора. Комиссия түзүлүп, ошол комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Комиссия жыйынтыгы боюнча жыйынтыгын чыгарыш элек. 15 күндүк убакыт менен иштеп атышат. Бүгүн мына 10 күндөй болуп калды. Бир 2-3 күн ичинде ушул жуманын аягына чейин жыйынтыгын чыгарып, анан мен сизге жыйынтыгы боюнча айтып берем. Ошол жыйынтыгы чыкканга чейин көзөмөлгө алыныш керек. Минкушта мына өзүңүз айтып атасыз, уран ташылып атат, туурабы? Уран ташылып аткан болсо, КАМАЗ келип сууга кулап атса, ал сууга төгүлөт да. Ал суу Орто Азияга кетет да. Биз бул жерден ушуларга ушундай нерсеге кечирилгис, мына айыппул эмес, такыр кечирилгис нерселерди кылышыбыз керек. Бул деген өтө чоң нерсе. Буларды алдын алышыбыз керек. Минкуштун элинин абалын жакшы билесиздер. Алардын жанагындай абалга туш келген, ас келгенсип, эми дүйнөнү булгап алсак, анда биз өтө жакшы мамлекет болбой калабыз да. Ушуга жакшыраак көңүл буруп, анан кагаз жүзүндө ушуну маалымат кылып берип койсоңуз. Ооба, сөзсүз. Рахмат.